Мады айылынын 2 чакырым алыстыктагы бул курчалган 5 гектар аймакта жалпысынан 1000ге чукул эшек кармалууда. Жергиликтүү тургундар малдан чыккан жагымсыз жытка жана эттин баасы көтөрүлүп жатканына кооптонуп, фирманы жабууну талап кылууда. Текшерүүгө алган учурда санитардык эрежелер сакталып, эшек Кытай өлкөсүнө жиберилүүсү айтылды. Ферманын жакын аймагында жашаган жашоочулар 2 жыл алдын эшек багылып жаткан маалымат чыккандан бери терс кесепеттерин айтып чогулуп келет. Бүгүн дагы адаттагыдай 50дөн ашуун эркек кишилер ферманын ичин текшерүүгө алууну талап кылды. Өзүн Шамил деп тааныштырган бул мырза алгачкы жолу биз менен биргеликте малдын багылуучу жайын көрсөттү. Орулуусу башка жакта багылып, ветеринардык көзөмөлдөн тынымсыз өткөрүлүп турарын жана ишмердүүлүктөгү тийишелүү лицензиялар бар экендигин айтты. Эшектин көбөйүп кеткендигинин негизги себеби пандемия башталгандан бери Кытай өлкөсүнө болгон экспорт токтоп калган. Дээрлик 10 айдан бери бул жай артка кетип банкротко учураганын Шамил мырза белгиледи. Малдын союлбай түз кирерин, оорудан өлгөн мал болсо, жардын итегиндеги атайын чокурга көмүлөрү ачыкталды. Мы здесь ишак не кушаем. Такого нету, чтобы вот как сейчас говорят, вот ишак дохнет, еще что-то мы делаем. У нас все официально. Здесь идет кормление. Азыр сук эмес, ишак өлбөйт да. Дагы мне. Азыр коронавируста граница өтпөйт да. Граница закрыта, так бы давно уже отправили. Фирма азыр банкрот, уже 10 ай турат да. Фирма банкрот уже, чоптун акча жок тоже. Ушундай, да? Такой. Куда направляют? Это в Китай, она экспо уходит. Мы здесь не кушаем, не режем, такого нету, как они говорят. Закапываем, еще что-то такое. Мы же мусульмане же, такого не делаем. Если в месяц один умрет, ну вот Башполак, вот яма есть в Башполаке, если вы знаете, туда отвозим. Я даже Бельбе, мен ушел, Чичпе, мен рабочий отдам. Я не знаю, какие требования вообще, я не могу понять, просто я не понял, какие требования. Что за требования? Да? Что за требования? Здесь все таза, да? Мы работаем, кормим. Просто сейчас все закрыто. Шамил байке өз түшмөй калыптыр. Биз местный адамдар, местный жамаат. Мына бул бүгүн 3 жыл дегенде бүгүн биринчи жолу бияка кирдик. Кирип мына өз көзүбүз менен эшектерди көрүп турабыз. Биздин биринчи талабыбыз ошол болду эле. Биз ичине кирип, анан кийин ошол касал эшектер каякта кармалат, соосу каякта кармалат. Анан өлгөндөрүн каякка көмөт. Анан булардын дары-дармектери барбы? Кыскасы бардык ошол санэпидстанциялык стандарттары сакталып атабы? Ушуларды көрөлү деп киргенбиз. Мына кирдик көрүп атабыз азыр. Баарына баш аяк көрүп бүтө элекпиз. Көрүп бүтсөк, анан иншалла бир жыйынтык чыгарабыз. Эми азыр Шамил айкабыз айтып атат, бу жерде эшек союлбайт дейт, бирок чындыгында азырынча союлган эшектерди көрө элекпиз. Биз азыр карантинде кризис малында азыр продукта кымбаттаган учурда, эт көтөрүлүп 500ге чыккан убакта биз айылдын тургундары коопсузданып, ушул жака чыктык. Чын эле бу жерде эшек союлбай табы экен, эшек союлуп кетип, касапкана, столовойлорго тарабай табы экен деп. Ферманы кыдырып чыккан соң жээлип турган желим жашыктарды эмнеге пайдаланууну сурап жатты. Санэпид ветеринардык жана иштөөгө уруксат берилген лицензияны сураганыбызда көрсөтө алган жок. Кожоюну белгисиз жаран экенин жоопту Шамил мырза айтат. Мөмөжемиш жок да, бу жерде багына тартмады. Мөмөжемиш чыкпады бу жерде илгерки бактар жок. Жок. Деревянный ящиктер келет го алар, эксперт болуп. Пластмассада болбойт алар. Любой. Иди же, брат. Вот ты же не знаешь, ты фуру не занимал, зачем это говоришь? Ой, ты зачем? Это же вот. Документ. Документ бар. Бардык нерсе документ болуш керек. Бар документ. Biz официально работаем. Мы официально работаем. Документ. Шеф жоқ та, мен рабочий адам. Лицензия, санэпидстанциядан вот. Мусулманчылыкты арамдеп берилген болжандык менен бизнес кылуу туура эмес экенин, жергиликтүүлөрдү жумуш орду менен камсыздаган чар балык фермаларды ачса колдоо болору белгиленди. Чогулган жашоочулар ферманын белгисиз кожоюнуна 1 жума убакыт берди. Ал аралыкта сүйлөшүүлөр жүрбөсө мыйзамсыз аракеттер орун алаарын эскертишти. Кыялыйным айтып кетмекчи, да 1 жума сурок коёду одан. Баягы бу жердин мына акелерден чоңдору бар экен, ошолор келип bir gelişime gelip el менен жолугуп элге бир эмелерин айтып кетсин, жакшы нерселерин. Жакшы нерсе айтып кетсе, жакшыл жагына чечилиши мүмкүн.
Бұл эми жаштар уюмунун немеси эмес. Көпчүлүктүкү болду. Элдики, Мадын элдин тургундарыныкы. Дагы олар дагы бир жумада дагы айткан убагына келбесе, анан бир жамандык чарасын колдонуп коюшу мүмкүн. 3 жылдан бери иштеп жаткан фермада Дубандын ар кайсыл аймагынан жандыктар чогулат. Кээ учурлары эшегин жоготкондор ушул жерден изделет. Канчадан алынып кандай баада сатылат белгисиз. Жандык көптөн бери багылгандыктан айылда курт кумурскалар арбын. Топтолгондор ферманы жаап, эшектерди калктуу конуштан чыгарып кетүүнү эскертти. Абдумалик Базарбаев, Фелимон Акбаев, Ош ТВ. Бияктан саны канча? 400дөн деле көп бул жерде. Буга чейин бир журналист бияк кире алган. Кирип тартып кеткен. Оны да мына да тарткан. Вышкадан. Мына ягында кем коюшат? Мына актап эле турганда. Мы здесь ишак не кушаем. Такого нету, чтобы вот как сейчас говорят, вот ишак дохнет, еще что-то мы делаем. У нас все официально. Здесь идет кормление. Азыр сук эмес, ишак өлбөйт да. Дагы мне. Азыр коронавируста граница өтпөйт да. Граница закрыта, так бы давно уже отправили. Фирма азыр банкрот, уже 10 ай турат да. Фирма банкрот уже, чоптун акча жок тоже. Ушундай, да? Такой. Куда направляют? Это в Китай, она экспо уходит. Мы здесь не кушаем, не режем, такого нету, как они говорят. Закапываем, еще что-то такое. Мы же мусульмане же, такого не делаем. Если в месяц один умрет, мы вот Башпалак, вот яма есть в Башпалаке, если вы знаете, туда отвозим. Все официально. Анан бул жергиликтүүлөр коюп аткан талаптарчы, алар коюп аткан кандай болот эми бул жагы? Жабылсын деп атат. Болбосо баягы өзүбүз жабабыз деп атат. Я даже билбейм, мен ушул чечпейм, мен рабочий адам. Я не знаю, какие требования вообще, я не могу понять, просто я не понял, какие требования. Что за требования? Жабылсын, да? Что за требования? Здесь все таза, да? Мы работаем, кормим. Просто сейчас все закрыто. Придет, отправим. Я не знаю, вот шеф, кандай... Айтсаңыз, Что за проблема? Я говорю, от чего хотите, от фирмы? Что хотите? Айтып бүттүк коем, кайра дагы баштан баштайбызбы? Жоқ, мен просто түшүнгөн жок да, просто. Короче, Шамил байкебиз түшүнбөй калыптыр. Биз местный адамдар, местный жамаат. Мына бул бүгүн 3 жыл дегенде бүгүн биринчи жолу бияка кирдик. Кирип мына өз көзүбүз менен эшектерди көрүп турабыз. Биздин биринчи талабыбыз ошол болду эле. Биз ичине кирип, анан кийин ошол касал эшектер каякта кармалат, соосу каякта кармалат. Анан өлгөндөрүн каякка көмөт. Анан булардын дары-дармектери барбы, кыскасы баардыгы ошол санэпидстанциялык стандарттары сакталып атабы, ушуларды көрөлү деп киргенбиз. Мына кирдик, көрүп атабыз азыр. Баарына баш аяк көрүп бүтө элекпиз. Көрүп бүтсөк, анан иншалла бир жыйынтык чыгарабыз. Эми азыр Шамил айкабыз айтып атат, бу жерде эшек союлбайт дейт, бирок чындыгында азырынча союлган эшектерди көрө элекпиз. Биз азыр карантинде, кризис малында, азыр продукта кымбаттаган учурда, эт көтөрүлүп 500гө чыккан убакта биз айылдын тургундары коопсузданып, ушул жака чыктык. Чын эле бу жерде эшек союлбай табы экен, эшек союлуп кетип, касапкана, столовойлорго тарабай табы экен деп, ошол максатта текшерген чыккан элек. Бирок Кудайга шүгүр, азыр союлгандарын пока көрө элекпиз. Биз вообще сойгон жок. Вообще сойгон жок, ушундай жок. Жана санэпидстанциядан эмени көрсөтө аласыздарбы? Просто азыр этот ветврач, мен бүгүн чалды, он болеет, да, үйдө. Грипп у него, не смог приехать. Так, если хотите, на днях документы все у него. Мен просто хожу, смотрю, да, ветврач заболел, да, он
уже лет 60 ему, да. Если- Шадыляке, а можете показать место захоронения ишаков? У нас здесь нету, я же недавно сказал уже. Ишак сейчас не умирает. Ну, раз в месяц, может, один. Мы везем, вот Башпулак есть яма, туда вот. Да, специальная яма, да. Туда отвозим. Давайте все снимем. Фамилияңызды айтып коесузбу? Фамилия. айтпай коюрсуңуз болот.